Эфирде жума жаңылыктары маалымат аналитикалык программасы, студияда Нуржанат Жакшылыков. Саламатсыздарбы? Аяктап бараткан аптада президент Садыр Жапаров Астанада өткөрүлгөн Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңешмеге мүчө мамлекеттердин 6-чы саммитине катышты. Садыр Жапаров өз сөзүндө Кыргызстан цивилизациялар аралык диалогко жана Азия чөлкөмүндөгү мамлекеттердин ортосундагы өз ара түшүнүшүүнү бекемдөөгө өбөлгө боло турган регионалдык кызматташтыкты кеңейтүү боюнча күч аракеттерди кубаттай турганын белгиледи. Ушул эле күнү Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Россиянын президенти Владимир Путиндин жана Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун 3 тараптуу жолугушуусу болуп, анда мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесиндеги актуалдуу маселелер талкууланды. 14 октябрда Астананын Конгресс борборунда көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин мамлекет башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйыны болуп өттү. Анда президент Садыр Жапаров 2023 жылы Кыргызстандын КМШга төрагалык кылуусунун артыкчылыктуу милдеттерин билдирди. Кыргызстандын сунушу менен КМШнын мамлекет башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынын 2023 жылдын 13 октябрында Бишкек шаарында өткөрүү чечими кабыл алынды. Ошондой эле КМШнын мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйынында соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык, ошондой эле коопсуздук жаатындагы интеграциялык байланыштарды мындан ары өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө багытталган бир катар документтерге кол коюлду. Кыргыз Республикасы жетиштүү суу энергетикалык ресурстарга ээ. Алардын запастары боюнча Борбордук Азия чөлкөмүндө лидерлердин бири. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Астана шаарында өткөрүлгөн Россия Борбордук Азия саммитинде билдирди. Мамлекет башчысы климаттын глобалдык өзгөрүүсүнүн шартында Кыргызстан бир эле учурда ресурсту үнөмдөөчү жана экологиялык жактан таза технологияларды киргизүү менен энергиянын кайра жаралуучу булактарына, биринчи кезекте гидроэнергетикага этап менен өтүүнү көздөп жатканын белгиледи. Кыргызстандын суу ресурстарынын энергетикалык потенциалы болжол менен 150 миллиард киловатт-саат деп бааланган. Бирок бүгүнкү күндө биз өзүбүздүн потенциалыбыздын 10%дан азын пайдаланып жатабыз. Буга байланыштуу Кыргыз тарап энергетика тармагына түз инвестицияларды тартуу, ГЭСтерди куруу жана энергияны кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүү жаатында кызматташууну мындан ары да арттырууга кызыктар. Ушул жылдын июнунда Камбарата ГЭС-1 курулушун баштоого старт берилди. Бүгүнкү күндө Казакстан менен Өзбекстан бул ГЭСтин курулушуна катышууга кызыктар экенин ырасташты деп белгиленген. Садыр Жапаров бул долбоорду ишке ашыруу энергетикалык коопсуздукту бекемдеп, региондогу суу ресурстарын оптималдаштырууга мүмкүндүк берерин кошумчалады. Учурдан пайдаланып президент Садыр Жапаров бардык башка инвесторлорду да гидроэнергетика комплексинде, анын ичинде мамлекеттик жеке өнөктөштүк принциптеринде өз ара пайдалуу инвестициялык кызматташууга чакырды. Ал чакан жана орто ГЭСтер бүтүндөй региондун суу энергетикалык коопсуздугун камсыз кылууда абдан маанилүү роль ойноорун белгиледи. Учурдан пайдаланып президент Садыр Жапаров бардык башка инвесторлорду да гидроэнергетика комплексинде, анын ичинде мамлекеттик жеке өнөктөштүк принциптеринде өз ара пайдалуу инвестициялык кызматташууга чакырды. Ал чакан жана орто ГЭСтер бүтүндөй региондун суу энергетикалык коопсуздугун камсыз кылууда абдан маанилүү роль ойноорун белгиледи. Бул күндөрү карыларга камкордук көрүүнүн 1 айлыгы жүргүзүлүп, аймактарда жергиликтүү мамлекеттик органдар тарабынан карыларга сый-урмат көрсөтүү иш-чаралары өткөрүлдү. Ал арада ардагерлерибиз көбөйтүлгөн пенсияны колуна алып, кубанып турган чактары. Пенсионерлердин октябрь айындагы маанайы кандай? Бул ирет алардын пенсиясы канчага көбөйдү? Кабарчыбыз Нурсултан Курманбековдун материалында. 9500 болуптур. Көбөйтүлгөн пенсия Жакып Салиевди абдан кубантты. Пенсиясына бул саам 2200 сом кошулган. Президент убадалаган пенсияны колуна алган 84 жаштагы айыл тургуну сүйүнүчүн тең бөлүштү. Мурун 7200 алчумун, 300 алчумун. 7298 сом алчумун. Бүгүн 9500 алдым го. Жаман эмес. Ойланайын, бул жакшы эле да. Сүйүнүп баратпайынбы? Алып барып балдарга кубантам, а дегенде эле банана барып берем аларга. Элдин баарына ушундай камкордук көрүп аткан президентке чоң рахмат айтам мен. Деги президент бул иштеген иши жакшы эле, жаман эмес. Эл үчүн камкордук кылып атыр бул. Бүгүн Кара Суу айылынын тургуну Секил Асранкулова дагы көбөйтүлгөн пенсиясын колуна алды. Буга чейин 8000 сом, анын үстүнө Баатыр энелик наамы үчүн 1000 сом кошулуп, айына 9000 алчу. Бул ирет дагы 2100 сом кошулуп, пенсиясы көбөйдү. Кубанганынан адаттагыдай азык түлүк алып, уул кыздарына жөнөдү. Бүгүн дар алдым өзүмө. Үйгө керектүү май чайымды алдым.
Kumşeker emnelerim barını aldım. Ballardım mayda tüyasını alıp verem. Pensiyan aldın o dep dursun. Bölüp verem uşolarga. Kızlarga alıp verem. Pensiyan aldı dep. Rahmat, men rasımın prezidentke. 27-28 yıl boldu pensiya alganıma. Oşondan beri 300 so'm, 500 so'm ele koşuldu. 11.100 aldım. Kudayga şükür, şunu Kuday buyursun. Rahmat prezidentke. Prezidentke toş kontor bol bolsun. Пенсия президенттин тапшырмасынын негизинде көтөрүлдү. Сунушту министрлер кабинети колдоп чечим кабыл алган. Көбөйтүлгөн пенсия бул айда көптөрдү кубантты. Мурда 3000 алчу элем, азыр 5000 болуп калыптыр. 7 салып берем балдарга, мектепке тыйын берем, керектүүсүн алышат. Президентке рахмат. Мундан арадагы иштери ийгиликтүү боло берсин, ар дайым жакшылыктар болсун. Ушинтип пенсиябыз көбөйүп, балдарыбызга, өзүбүзгө турмушка керектүү нерселерди алып атабыз. Ой, рахмат, көп жашайлар. Пенсия 1780 сомдон 3170 сомго чейин жогорулады. Ага өлкө бюджетинен 2 миллиард 395 миллион сом жана социалдык фонддон 1 миллиард 341 миллион сом бөлүндү. Пенсионерлердин көбү акчаларын банктардан алышууда. 20 миллиондон ашык которулду бул айда. Мурунку айдан көбүрөөк да. Анткени бул айда көп кошулду да. Убагында бардыгын тейлеп, тыгым жок. Болот эми. Бирок ар бирөсүнүн убагында тейлегенге аракет кылабыз. Октябрдын 10-унан бери кыргызстандыктар көбөйтүлгөн пенсияларын алышууда. Бүгүнкү күндө жалпы өлкө боюнча 758 миң пенсионер бар. Анын 33.093-ü Талас облусунда. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Талас шаары. Мамлекет башчысынын жарлыгына ылайык 25 ноябрда элдик курултай өткөрүлөт. Элдик курултай коомдук өкүлчүлүктүү, кеңеш берүүчү, байкоочу чогулуш. Ал коомдук өнүгүүнүн багыттары боюнча сунуштарды берет. Бүгүндөн тарта аймактарда жергиликтүү жамааттык жыйындар башталып, жергиликтүү делегаттар тандалат. Ар бир айыл аймактарда өткөрүлүүчү жыйындардан тандалган делегаттар Бишкекте өтүүчү элдик курултайга катышуучу 2 делегатты шайлап, көтөрүлүүчү көйгөйлөрдү аныкташат. Жергиликтүү бийлик, мамлекеттик органдар уюштурулуп өткөрүү иштерине гана көмөк көрсөтүшөт. Теманы кабарчыбыз Рахат Бейшалиева улантат. 25 ноябрда өтүүчү элдик курултайга чейин жерлерде жергиликтүү курултайлар өтүп, делегаттар шайланышы керек. Ага чейин кварталдык, айылдык жыйындар, элдик чогулуштар өтүп, 5 ноябрь күнү бүт Кыргызстан боюнча жергиликтүү курултайлар болот. Талас районунда 13 айыл өкмөтү бар, алардын баары 15 октябрга чейин курултайдын жобосу жана делегаттарды шайлоо тартыбы менен таанышып, окуудан өтүштү. Негизги жоопкерчилик жергиликтүү кеңештерге жүктөлдү. Биздин негизги милдет, жумуш топтун негизги милдети могу жергиликтүү бийлик, мамлекеттик кызматкерлер ошо курултайга эч кандай аралашпоосун талап кылып атабыз. Бир гана аралашуусу бул уюштуруу маселесинде. Ошону уюштуруп берүү түшүнүштөн жүргүзгөндө билесиздер. Ошо багы жобосундагы кичинекей үтүр точкасы чейин түшүнүп аракет кылдык. Жобого ылайык 10 миңге чейин 40 делегат шайланыш керек. 10 миңден ашкандан кийин 50. Ошо биздин райондо 40-50 адам шайланат. Ошонун ичинен ар бир айыл аймактан 2 делегат шайлап бериш керекпиз. Жумуш өзүндүгүндө календардык план менен жүрүп атат. Ошо 15 октябрга чейин окутуу иштери бүтүш керек болчу. Мына 15 октябрь бүтүп калды. Жергиликтүү курултайда чоң курултайга делегат шайланат. Ар бир айыл өкмөтүнөн шайлана турган 2 делегатты тандоодо элдин үнүн, көйгөйүн жогорку жакка туура айтып жеткире ала турган билимдүү, жаш жана татыктуу инсан болушу керек дешет айыл жашоочулары. Талас районунун Көкөй айыл аймагында делегаттарды шайлоо 16 октябрда өтөт. Айылдын көйгөй аябай көп. Биздин, например, Көкөй айылында башка айылдарды билбейм, бирок ошол Көкөй айылынын көйгөйүн чечиш керек да, курултай чечет деп ойлойм ошо Көкөй айылынчы. Парламент деген депутаттар айылдын көйгөйүн анча билбейт да, жогорку кеңештин. Курултай болсо бияктан элден шайланып барат. Ошо шайланып баргандан кийин курултайдын айылдын көйгөйүн 2 шайланган киши билет. Бизде 3 округ бар, 3 округтен ошо 20дан жазып берди. Эми ошо базар күнү дагы чогулуш болот. Ошонун ичинен дагы тандалат да. Тандалат. Ошого барганга жаштар барыш керек да. Жарандардын жыйындары жана чогулуштары элдик курултайга делегаттарды жөнөкөй көпчүлүк ачык добуш берүү менен улуттук, курактык жана гендердик балансты жана өз аймагынын башка өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен шайланат. Президенттин курултайды чакыруу демилгесин колдогондор көп.
Кеңешип кескен бармак оорубайт демекчи, карапайым элдин калың катмарынан келген элдин сунуш пикирин угуп, аларга мамлекеттин өспө өнүгүүсүнө аз да болсо салым кошуу мүмкүнчүлүгү түзүлүп жатат. 30 жылдан ашып кетти. Өзүбүздүн эркиндигибизди алып, бир жыл бир эки дискини колубузга калганы. Бирок жылыш жакшы бар. Бул курултай керек. Керектүү сөздөр айтылат. Керектүү сунуштар болот. Ошол айтылган сөздөрдүн бардыгы кабылдай турган болсо, адегенде ушул курултай өздөрүнүн законун алат. Өздөрүнүн талабы боюнча өздөрүнүн укугун алат. Ошондо күчүнө кирет бул. Анан ошондо катышкандар мүчөлөр болобу жок, ошо курултайга чакырып катышкандар айылдын көйгөйүн, турмуштун көйгөйүн баарын айтса, ошолордун колунан келе турган уюмда бул курултай күчтүү болот. Жарандардын жыйындарында элди курултайга делегатка талапкерлерди көрсөтүү укугуна жергиликтүү жамааттардын бардык мүчөлөрү, уюмдар, аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органдары, саясий партиялар жана тийиштүү аймактын башка өкмөттүк эмес уюмдары ээ. Курултайдын мыйзам чыгарганга, сунуштаганга укугу жок. Алар жөн гана жылына өлкөнүн бардык аймактарынан чогулуп келип отчет угат. Бул мамлекеттен акча албай, коомдук башталышта иштей турган орган болот. Рахат Бейшелиева, Бексултан Рахатбек уулу, Урмат Догдурбек уулу, Талас облусу. Мамлекет башчысынын жарлыгына ылайык 2022 жыл тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыяланган. Дүйнө коомчулугунда экология өтө актуалдуу көйгөйлөрдөн болууда. Таштандыларды иштетүү, абанын булгануусу, климаттын өзгөрүүсү жана башка экологиялык көйгөйлөргө каршы турууда коомчулуктун колдоосу керек. Аяктап бараткан аптада Экомир коомдук фондунун өкүлдөрү Талас облусунун активисттери менен жолугушту. Иш-чарада жаратылышты сактоо демилгелери талкууланды. Каныбек Шадыканов бүгүн Экомир коомдук фонду уюштуруп жаткан иш-чарага катышуу үчүн Өзгөрүш айылынан келген. Ал жаратылышта болуп жаткан көйгөйлөргө кайдыгер карабайт. Кыргызстанда таштанды маселеси чоң көйгөй болуп келет. Бул маселени чечүү жолдорун үйрөнүп, жалпы эл жапа-тырмак иш алып бармайынча таштанды маселеси ар дайым көйгөй болуп кала берет дейт каарманыбыз. Азыркы учурда айылдан кыктар, жанагы шыпырынды тазаланган жалбырак салбырактар, жана жер жемиш жашылчалардын таштандылары ушулар чыгат да. Эгерде сөл жанбаксак, ошо жер азыктарын иштете алабыз биринчиден, экинчиден таштандыларды жок кыла алабыз да. Ошондой бир жолдордун альтернативалары көп да. Бизде элдин калыптанып калган түшүнүгү таштандыны капка салып эле чыгарып эле өкмөт алып кетиш керек деген милдетте мен түшүнүп башлаганда жок, мен айтат элем андай эмес. Биз эл өзүбүз көмөктөшүшүбүз керек да, ошо таштандынын жок болуусуна. Бүгүнкү күндө адам менен жаратылыштын өз ара алакасы экологиялык глобалдуу маселелерге айланды. Аба суу бузулуп, жер ресурстары кыскарып, мөңгүлөр ээрип жатат. Ошондой эле жаратылыштагы жапайы жаныбарлардын да саны кыскарып баратат. Бул багытта бүгүн Экомир коомдук фонду облустук өкүлчүлүктө коомдук активисттер менен жолугушту. Максаты айлана чөйрөнү коргоого жана сактоого кызыккандардын баарын бир аянтчага чогултуу жана жаратылышыбызды коргоого багытталган кийинки кадамдарды аныктоо. Сууга барсаң балык жок. Эгерде балык сүзүп турса, биз ошо балыкты кантип өстүрүп сууларга кое беребиз. Ошо жерде жашаган элдерге айтып атабыз. Жебей тургулачы, курсагыбыз ачып, өлүп калбайбыз ачкадан. Анан кийин тийгиликтерди атпагыла, көбөйсүн. Келечекте биз ушу мына Кыргызстан жери ушундай жаратылыш байлыгына, жан жаныбарларга бай. Ошол эмнекенин балдарыбыз көрүп өссүн. Биз ошого маани бербей, бүгүнкү күнү кайра эле ошо материалдык жакка кызыгып атырып, жаратылышты талкалап баратканыбызды сезбей атабыз да. Дагы бир маселе, кандай кайсы жерде шартына жараша өсүмдү көрсө, мисалы үчүн таратады, питомниктерди уюштуруп, ошолорду келечекте бекер таратабыз. Адам баласы өзүнүн күнүмдүк турмушун жакшыртуу менен жаратылышка терс таасирин тийгизип жатат. Заман өнүккөнү менен жаратылышка болгон кайдыгерлик да жогорулап, адамдардын айлана чөйрөгө болгон мамилеси өзгөргөн. Бүгүнкү иш-чарада экоактивисттер Экомир коомдук фонду менен биргеликте жаратылышты сактап, аны өнүктүрүү жолдорун талкуулашты. Бизде азыр бир канча ишканалар бар экен. Алар нормадан ашыкча абаны булгап коюп, түтөтүп, ал жерде мазут жаап коюшат экен. Аларга дагы биз эскертме берилди. Алар дагы тазалоочу циклон деп коет, аппараттар, анан фильтрациялар болот, түтүкчөгө кое турган. Ошолорду коюшса, азыр дагы кечке маал билине баштады ушул.
биздин шаардыкы ишканалар, сүт заводдор бар экен, алар аябай эле түтөп абаны булгап атышат. Жаратылышты сактоо бир гана мамлекеттик кызматкерлердин же болбосо экологдордун милдети эмес. Жалпы адамзаты кайдыгер карабай жаратылышка аяр мамиле жасоого тийиш. Акыркы жылдары таласта эко-активисттердин саны көбөйүп, экологдорго чоң жардам берип жатышат. Алар токойлордо, эс алуучу жайларда түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүп, элди тазалыкка чакырышып, чоң жардам беришүүдө. Гулира Нурболотова, Чыңгыз Бокошев, Талаш шаары. Кара Буура районунун Маймак айылынын тургундары эми таза суу менен камсыз болушат. Бул үчүн 60 миллион доллар каражат бөлүнөт. Арис, Баткен жана Талас областарындагы айылдарды таза суу менен камсыз кылуу менен биргеликте санитардык абалды жакшыртуу долбоорунун алкагында эми аталган айылды таза суу менен камсыз кылат. Көп жылдар бою көйгөйү чечилбей келген элеттиктердин абалы менен кабарчыбыз таанышып келген. Маймак айылынын тургуну Бурулкан Сейиткулова 44 жылдан бери ушул айылда жашайт. Ал таза сууну үйүнөн 200 метр аралыктан ташып келет. Күнүнө жок эле дегенде бир үй бүлө үчүн 30 литрдан кем эмес таза суу керектелет. Мен бул айылда 78 жылдан бери жашайм. Ошол 78 жылдан бери эле ушул суу, таза суу көйгөйү бизде ушул айылда дайыма биринчи орунда туруп келет. Ноонтуп, челектеп ташыйбыз сууларды колонкалардан. Кыздарыбыз ташыйт, келиндерибиз ташыйт, анан жок болуп калганда ушинтип өзүм ташыйм. Суу деген дайыма керек болуп турат, көп колдонобуз. Башка айылдарга барсак кызыгабыз да просто. Үйлөрүндө суу бар, ысык суу бар, мустак суу бар, душтары бар дегендей. Биз деле ошондой заманбап немеде жашагыбыз келет. Маймак айылынын таза сууга болгон муктаждыгы эми жоюлат. Бул үчүн Аристен колдоо көрсөтүлүп, жаз айында түтүктөрдү орноштуруу иштери башталат. Бул долбоор Баткен жана Талас облустарындагы айылдарды таза суу менен камсыз кылуу менен биргеликте санитардык абалды жакшыртуу максатында иштелип чыккан. Таза суу дени сак жашоо демекчи. Айыл тургундары таза суунун айылга тартылышын чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Бизде Маймакта таза суу көйгөй болуп, ошо таза суу проект Арис аркылуу ишке ашырылып, ошо буйруса жазында башталат иштер деп ишенип отурабыз. Алдын ала азырынча тренингтер ар бир көчөдө, ар бир жааматта окуулар болуп атат. Элди азырдан баштап үйрөтүп, ошо колду кандай кармаш керек, личный гигиенаны кандай сакташ керек деп ошону алдын ала үйрөтүп албасак, анан таза суу бизге келгенде, ар бир түтүнгө уланып келгенде эл дайым болот. Маймак айылындагы Райкан Шүкүрбеков атындагы орто мектебинде 147 окуучу билим алат. Бул мектеп өткөн жылы Арис долбоорунун колдоосу менен оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Ремонт иштери үчүн 19 миллион сом бөлүнүп, мектеп заман талабына ылайык жасалгаланган. Бирок бүгүнкү күндө таза суунун жоктугунан жаңы ажатканалары, кол жуучу жайлары иштетилбей турат. В нашей школе проект таза суу. Биздин мектеп былтыркы жылы толук капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Бирок биз азыр суунун жоктугунан бул жакты иштете албай жатабыз. Мисалы суу чорголор Аристон баары коюлган. Суунун жоктугу көйгөй жаратып жатат. Эми Аристин колдоосу менен таза суу киргизилсе, мектептин ичинен суу чыгарып, окуучуларыбыздын санитардык гигиенасын жакшыртууга да шарттар түзүлөт. Дети могут полноценно пользоваться внутренними туалетами. Бүгүн 15 октябрь бүткүл дүйнөлүк таза колдор күнү. Таза суунун жоктугу адамдардын ар кандай ооруларга чалдыгышына себепкер болот. Аристин айылдарды таза суу менен камсыз кылуу долбоорунун максаты Баткен жана Талас облустарындагы айылдарды таза суу менен камсыз кылуу менен биргеликте санитардык абалды жакшыртуу болуп саналат. Бул жагдайда мектеп окуучулары алдын ала санитардык нормаларды так сактоого үйрөнүп жатышат. Бул долбоор эки багытта иш алып барат. Биринчиси айылдарда кожолуктар менен иш алып баруу, жана экинчиси мектептердеги суу, санитария жана гигиена мамилесин жайылтуу болуп саналат. Долбоордун жалпы наркы 60 миллион доллар, анын ичинен 30 миллион доллары бул Сауд өнүктүрүү фондунан, ал эми 20 миллион доллар Ислам өнүктүрүү банкынан, ал эми 10 миллион бул Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан каржыланып атат. Бүгүнкү күндө жалпы Талас облусу боюнча 10 айыл пилоттук айыл болуп киргизилген. Анын ичинен 12си мектептер болуп саналат. Долбоор быйыл жылдын июнь айында башталды. Буюрса жалпы 10 айылга суу киргизилген турат.
Маймак айылы боюнча 5 километр жерге суу түтүктөрү орнотулуп, жалпы айыл тургундары таза суу менен камсыз болушат. Гулера Нурболотова, Чыңгыз Бокошев, Кара Буура району. Таластын алмасы Казакстан, Өзбекстан жана Россияга экспорттолот. Алма тегип пайда табуу үчүн багбандар жапыс бойлуу алма бакка өтүүнү сунушташат. Жапыс бойлуу бак эрте түшүм берип, мөмөсү мол болот. Сандан сапатка кадам таштаган таластык багбандардын аракети туурасында кабарчыбыздын кийинки материалы. Кең Арал айылынын тургуну Айдар Шабдановдун 3,5 гектар алмасы бар. Баары тең жапыз бойлуу алма. Мындан 5 жыл мурун ишкерлер менен акылдашып, алма тиккен. Сербиядан алынган көчөттөр айыл жерине ыңгайлашып, 3 жылдан бери мол түшүм берип жатат. Быйыл Кудайга шүгүр сонун көрүп турсуңар, мынакей чоң-чоң болду, кызыл, кочкул, жакшы болду мынакей, чоң-чоң болду. Булар ретчив деп коет, кызыл алмалар. Булар кызыл алма ретчив. Кызыл ретчивтер. Булар сарылар болсо голден. Сарылар болсо голден. Мынакей ушу түшүмдү жыйнап атабыз урожайды. Былтыр 40 тоннадай алдым. Анан быйыл дагы Кудай буйрса. Бул эми түшүм көбөйөрөт жылдан жылга. Бул эми түшүмгө кирди. 4-5 жыл болду, Кудай буйрса. Жылдан жылга көбөйүп атат. Багбан эски алманы таштап, жапыз бойлуу алма кылганына өкүнбөйт. Мында азыр 7000 туу алма бар. Көчөттөрдү олтургузуп, тегерегин курчаганга 1 миллион 200 миң сом жумшаган. Бүгүнкү күндө чыгым акталып, багбан пайдасын көрүп жатат. Аталган алма сапаты жана сорту менен айырмаланат. Багбан алманы үзөрү менен сатпайт. Муздак жерде сактап, жазында 2 эсе кымбат баада сатып келет. Бул алмалардын сапаты жакшы. Берки алмалардан 10 сом, 20 сом өйдө болот. Жайында саттым, мисалы үчүн 50 сомдон саттым. Берки алмалар, жайкы алмалар элдерге 30 сом, 40 сом болоткондо биз 50 сомдон саттык. Баазы кезде азыр деле мисалы 50 сомдон сурап атырмын. Чалып атат телефон менен. 50 сомдон бересиң да, жок азыр коюп атырам деп. Халанингтерге коюп атабыз, халанингке. 70 сом болгондо, 80 сом болгондо сатабыз. Булар эми кардар кезде кагына болсо да бере беребиз. Баазы келишсе, өзбектер алып кетип атыр, кыргыздар алып кетип атыр. Багбандын алмасын 30дан ашык жумушчу терип жатат. Жумушчулар дагы мындагы алмаларга кызыгып, шарт болсо ушундай бак кылууну көздөп калышты. Оңой болуп атыр абдан. Анткени булар карликовый алмалар экен да. Карликовый алмалар түшүм да жакшы берет экен. Кудайга шүгүр жакшы эле. Кызыгып терип атсыздар. Кызыкканда тимеле абадан кызыгып терип атырбыз. Мына көрүп турасыңар кандай алган алмалар, тимеле сонун алган бүтпөйрө. Ойдогудай тимеле. Bir tüyüne de bir yaşık dolup kalıp atır. Bu emi oşonça meynet kılıp, oşonça dağrı berip, oşonça su varıp meynet kılgandan keyin oşonun yüzürün görgen jakşı da. Ушундайдан тигиш керек болот. O sortlar da jakşı eкен. Превосход, превосходдун сарысы, кызылы абдан жакшы. Талас областында жапыз бойлуу алма бак аянттары жыл сайын кеңейип баратат. Белгилей кетсек, Таластын алмасы коңшу Казакстан, Россия жана Өзбекстанга экспортталат. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Бакаята району. Ал эми азыр назарыңыздарда аяктап бараткан аптада облус аймагында болуп өткөн окуяларды камтыган апта хроникасы назарыңыздарда. 10 октябрь дүйшөмбү. Бул күнү Таласта Жогорку Кеңештин транспорт коммуникациялар архитектура жана курулуш боюнча комитетинин көчмө жыйыны өткөрүлдү. Эл өкүлдөрү менен болгон жолугушууга президенттин Талас областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Бактыбек Нарбеков, облустук мекеме уюмдардын жетекчилери, айыл өкмөттөрү катышты. Жогорку Кеңештин депутаттары менен бирге жергиликтүү элдин көйгөй сунуштарын угуу үчүн министрлик ведомстволордун өкүлдөрү да келишкен. Жогорку Кеңештин комитетинин көчмө жыйынында өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу, жолдордун абалы, социалдык объектилердин курулушу жана башка көйгөйлөр көтөрүлүп, аларды чечүүгө көмөк көрсөтүү жагдайлары белгиленди. Өз кезегинде облус башчысы Бактыбек Нарбеков облустун социалдык экономикалык өнүгүүсүндөгү жетишилген аракеттер, ишке ашкан долбоорлор тууралуу маалымат берди. Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин көчмө жыйынында көңүлгө алынган көйгөйлөрдү чечүүдө көмөк көрсөтүлөрү айтылды. 11 октябрь шейшемби. Бул күнү Таласка ирандык айыл чарба адистери келип, Талас районундагы айдоо аянттарында болуп, төө бурчактын түшүмүн жеринде көрүштү. Алар төө бурчактын сапатын, көлөмүн көрүп, үрөөндүн эскиргендигин белгилешти. Ирандык адистер Таластагы бурчакты кабыл алган ишканалардан кабар алышты. Алар эскирген бурчактын үрөөнүн жакшыртуу, түшүмдүүлүктү арттыруу жана жерди туура иштетүүнүн жаңы ыкмаларын үйрөтүүгө кызыктар.
Бул максатта таласка дыйкандарга колдоо көрсөтүүгө даяр. Келечекте Ирандан сапаттуу бурчактын сортторун таласка алып келип, чаңдаштырып, жаңы үрөндөрдү чыгарып берүүгө көмөктөшөт. Бурчак өстүрүү боюнча ирандык адистер таласка агроном кеңешчи Турарбек Кутманалиевдин чакыруусу менен келишкен. Ирандык адистер облус башчысынын биринчи орун басары Канимет Осмонбеков менен жолугушту. 12 октябрь шаршемби. Бул күнү Талас шаардык мэриясы тарабынан окуучуларды спортко үндөөнүн алкагында мектептерге спорттук шаймандар тапшырылды. Шаардык мектептердин спорттук иш-чараларын колдоо, чыңдоону Талас шаардык кеңештин депутаттары колдоп беришкен. Мындай жардам дене тарбия сабагынын мугалимдерин кубантты. Талас шаарындагы ар бир мектепке топтун түрү жана теннис столу берилди. Топтор мектептеги окуучулардын санына ылайыкталып бөлүштүрүлдү. Окуучулардын сергек жашоого умтулуусуна шарт түзүү демилгеси үчүн алынган спорттук шаймандарга шаар казынасынан каражат бөлүнгөн. Буга чейин мектептерде спорттук каражаттар жетишсиз болуп келгенин эске алганда шаардык медианын мындай колдоосуна мугалимдер ыраазы. Он 13 октябрь бейшемби. Бул күнү Бакай Ата районунда Талас облустук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы жана райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмү тарабынан комплекстүү машыгуу өткөрүлдү. Машыгууда райондогу 9 айыл өкмөтүнүн, мекеме уюмдардын, жарандык коргонуу кызматтарынын даярдыгы көрсөтүлдү. Машыгуунун алкагында Ленин атындагы орто мектепте жер титирөөдөн жабыркаган окуучуларга жардам көрсөтүлүп, окуучулар коопсуз жайга чыгарылды. Мындай учурда окуучулар өздөрүн алып жүрүү, алгачкы жардам көрсөтүү эрежелеринен кабар алышты. Бакай Ата райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмү тарабынан мындай тактикалык машыгуулар үзгүлтүксүз өткөрүлүп, өрт кырсыктарын алдын алуу боюнча маалыматтык түшүндүрүү иш-чаралар жүргүзүлүп турат. Иш-чара 5 октябрь кырсыктардын тобокелчилигин азайтуу күнүнө карата уюштурулган. 14 октябрь жума. Бул күнү жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери Талас шаарындагы мектеп окуучуларына жолдо жүрүүнүн эрежелерин үйрөтүштү. Жол эрежелерин айдоочулар гана эмес, жөө жүргүнчүлөр дагы билиши керек. Бул ирет майы кызматкерлери окуучуларга жол эрежелерин видео тасма аркылуу үйрөтүүнү колго алышты. Демилгени облустун кино дирекциясы колдоп, өспүрүмдөрдү Талас шаарындагы Кыркчорок кинотеатрына чакырган. Кинотеатрга чогулган 300дөн ашык окуучуга жолдо жүрүүнүн эрежелери боюнча видео тасмалар көрсөтүлүп, кеңири маалыматтар берилди. Башкы максат айрыкча жаш балдардын катышуусунда жол кырсыктарын алдын алуу. Мындай демилге окуучуларга өзгөчө таасир калтырат дешет мугалимдер. Жол кырсыктарын алдын алууга багытталган иш-чарадан кийин окуучуларга мугалим тууралуу кыргыз киносу көрсөтүлдү. Сиздер апта хроникасы менен тааныштыңыздар. Ушуну менен жума жаңылыктары маалымат аналитикалык программасын жыйынтыктайбыз. Жергебизде тынчтык болсун, аман болуңуздар.